Россиядан 2 лидер келип калды. Чал компания деп койсок болот. Ишенбесеңиз, бизнесмендерден сураңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, сиздер менен Мирлан Батырханов. Бүгүнкү биздин видеобуз бир аз скандалдуу болушу мүмкүн, бир аз кызыктуу да болушу мүмкүн. Ошол учурда көптөгөн фактылар айтылуучу жана кимдир бирөөгө жакпаган ачуучундук айтылуучу видеолордун бири бул. Кимдир бир ойлошу мүмкүн, азыр Мирлан Батырханов мына башка компаниялар менен салыштыра баштайт. Жок, менин максатым салыштыруу эмес. Ар бир компаниянын өзүнүн күчтүү жагы бар жана өзүнүн алсыз жагы бар. Ошол эле учурда ар бир компаниянын өзүнүн перспективасы бар. Мен сыйлаган көпчүлүк күчтүү компаниялар бар, билем, аларга менин каршы сөзүм же болбосо критикам жок, сындоом жок. Негизинен мен азыркы видеом көпчүлүк учурда жаңы биздин базарларга, жаңы келип аткан же болбосо жаңы ачылган компанияларга каршы айтылмакчы. Эмнеге дегенде, жаңы компанияларда иштеген адамдардын көпчүлүгү дайым, мен азыркы учурда тажрыйбам чоң, дайым мен алардын мен өтө агрессивдүү иштегенин көрүп, анан ошол себептен ушул видеону тартайын деп чечтим. Анткени алар чектен чыгып кетип атышат, өздөрүнүн агрессивдүү жасаган саясаты менен чектен чыгып кетип атышат. Башка компанияга болгон сый, мамиле жок болуп атат да, өзгөчө популярдуу, атактуу, күчтүү компанияларга биринчи ирет атака жасалып атышат. Бул орусча айтканда неизбежно, мындан качып кутулбайбыз. Муну мен жаман демекчи эмесмин. Болгону алардын жасаган жолу, иштеген жолу өтө грязный, орусча айтканда таза эмес, кир жол менен жана башка компаниянын каралоо жолу менен иштеген себептен мен ушул жоопту жана ушул видеону тартмакчы болдум. Негизинен азыркы учурда менин тармактык маркетинг эмес, деги эле бизнес тармагында иштегениме 11 жылдан ашыгыраак болуп калды. Ал эми тармактык маркетингде такай берилип иштегениме 8 жылдан көбүрөөк болуп калды. Дал ошол себептен мен бул бизнести көптү көрдүм деп айта алам. Көп жашаган эмес, көптү көргөн дегенмекчи. Мен көптөгөн компанияларды анализдеп жана көптү билип калдым. Ошол эле учурда бул азыркы мен иштешип аткан компанияны тандаганга чейин мен биринчи компанияда иштеп, тармактык маркетинг боюнча оюм өзгөрүп, терс же болбосо өтө позитивдүү эмес, нейтралдуу мамиледе болуп калган болчумун, жана бир аз болсо дагы разочарование болуп калган болчумун, көңүлүмдү алып калган болчу. Бирок ошол эле учурда мен 100% тармактык маркетинг жаман бизнес деп айта албайт элем. Ошол мезгилде мен көп жылдан бери иштеген күчтүү, атактуу, миллионер ишкерлердин тармактык маркетинг компанияларды анализдөө боюнча маалыматтарын жакшылап окуп чыгып, көрүп чыгып, анан тармактык маркетингде компания тандашты үйрөнүм дагы, өз башым менен анализдеп, салыштырып, көп нерсени ойлодум, анан кийин тандадым. Дал ошол себептен азырга чейин адашпастан көп жылдан бери бир компаниядан көптөгөн акчаларды таап, өз турмушумду оңдоп, жана бир нече бизнестерди ачып чыктым. Азыркы учурда мен баарын санап келсем 13 бизнес ачып көрүппүз. Ошонун ичинде 5 бул тармактык маркетинг бизнестери болуп чыкты. Азыркы учурда биз 4 бизнестин ээсибиз. Анын 3 бул традициондук линейный бизнес, ал эми 1 тармактык маркетинг бизнеси. Ошол 5 тармактык маркетинг компаниясы менен иштешкен болсом, ошонун 4 негизинен жабылып жок болуп кетти. Алардын перспективасы жок болуп чыкты. Ал эми бир убакта ошол компанияларга ишенгем, бирок келечеги болбой калды, менин убактым текке кетти. Бирок мен чоң тажрыйба алдым. Албетте, эгерде мен азыркы учурда билимим болгондо, мен ушул 4 компанияга барбай эле коймокмун. Дал ошол себептен мен өзүмдүн тажрыйбамды бөлүшүп кетсем, балким кимдир бирөө дагы мага окшоп өзүнүн 1 жыл, 2 жыл, жарым жыл убактысын текке кетирбестен дароо өзүнө туура келчү, көп жылдар бою акча алып келчү бизнес көрүп алат. Бул боюнча да айтып кетсем, бул эми эгерде сиз ар 2 жыл бою, ар 1 жыл сайын, ар 3 жыл сайын сиз эгерде компанияны алмаштыра берчү болсоңуз, бул эмнеге окшош? Бул сиз дүкөндү ачтыңыз, ал дүкөн болбой калды, 2 жылдан кийин башка дүкөн ачтыңыз. Ал дүкөн болбой калды, 3 жылдан кийин ресторан ачтыңыз дегендей да. Дал ошол ишти жасай берчү болсоңуз, сиз эч качан байыбайсыз, жана сиздин өмүрүңүз жөн гана башка бирөөнүн бизнесин раскрутка кылып, жүгүрүп, реклама кылып, аны өнүктүрүп берген жардамыңыз тиет дагы, өз бизнесиңизди кура албай, жөндөн жөн өмүрүңүз өтүп кетет. Дал ошондой илижилерди көрүп жүрөбүз, ар 2 жылда, 3 жылда компанияда алмаштырып турат. Эгерде сиз ошолордун катарына кошулгуң келет десеңиз, албетте сиз аларды берчисиңиз болот. Эми негизги темага өтөлү. Азыркы учурда мен айткандай, өтө агрессивдүү жол менен чакыргандар көп болуп атат. Акыркы убакта, мына ушул жыл ичи биздин командабызга өтө агрессивдүү жол менен бизди каралоо жана биз иштешип аткан компаниянын каралоо жолу менен өтө катуу атакаларды жасап атышат. Жана жөнөкөй, карапайым, жөнөкөй элдерди чакырып иштегендин ордуна алар жок, мен дап-даяр бирөөнүн лидерин удап алайын деген жол менен иштеп атышат. Мен ушул компанияда келип иштегенде, мен көпчүлүк учурда менин командамдан, азыркы учурда менин командамдагы көпчүлүк лидерлердин 80% бул карапайым, жөнөкөй адамдар. Алардын көпчүлүгү тармактык маркетингде мурун иштеген эмес.
Дал ошол себептен мен ишенип айта алам, сиз карапайым жөнөкөй адам менен иштешип ийгиликке жетсеңиз болот. Ошол учурда сиз бирөөнүн адамын уурдабаган болосуз. Бирок учурлар болот, албетте ал адам башка компанияны караштырып жүргөн учур болот, анда албетте чакырсак болот. Бирок эгерде сиз бир жакшы иштеп аткан адамды улам артынан жабышып алып, артынан түшүп алып, улам ал иштешип аткан компанияны каралап, жамандап чакырчу болсоңуз, бул неэтично. Бул Кудайга жакпаган иш. Бул бирөөнүн бизнесин талкалап жок болууга барабар. Анткени дегенде бул жалган айтуу менен, жалган жол менен тартип алуу болот, Дал ошол жол менен иштеген лидерлерди көп жүрөбүз, андай лидерлер ийгиликке жетпей атат. Дал ошол себептен ушул видеону тартайын деп чечтим, ушул видеону тартып сиздерге өзүмдүн тарыхымдан, өзүмдүн тажрыйбамдан бөлүшүп коеюн деп чечтим. Негизи мен азыр айткандай көп эле жылдар бою мен тармактык маркетингде иштеп келатам. Ошол өзүм азыр иштеп аткан компанияны тандап алып, киришип иштеп жүргөн мезгилде менин командам чоң эле болуп калды, көптөгөн лидерлер пайда болду. Ошол мезгилде Россиядан ачылган бир менмин деген күчтүү компания аябай дүркүрөп өнүгүп атты. Менмин деген күчтүү лидерлер ал жерде иштеп атты. Ошол компаниянын кээ бир лидерлеринен биз сабак да алып аттык. Ошол компаниядан бир нече лидерлер бизге өтө катуу атака жасашты. Ошолордун бири Кыргызстандагы лидерлердин бири биз менен иштешип аткан кыз-келиндерге улам биз иштешип аткан компаниянын продукциясын жамандап, окуй биздин продукция сонун, силердин продукцияңар жаман, начар, тигиндей мындай деп жамандап, биздин лидерлерге өтө жаман маалыматтарды берип атты. Ана мен жолугуп калып, эже ушуну туура эмес кылтасыз, бул эмне дегениңиз? Ал болбойт да, каралаган башка компания, бул чорный пиар, буну билсеңиз керек. Муну чынында компания киришчи болсо, албетте сотко берсе болот. Бирок эми биздин жетекчилик буга киришпейт, ага убактысы жок, анткени дегенде биз өсүү менен алекпиз, биз кимдир менен согушуу, урушууга убактыбыз жок деп айтканда, чычалап, жаман көрүп урушуп кеткен болчу. Андан бир аз өткөндөн кийин Россиядан 2 лидер келип калды. Бирөөсү биз иштешкен компанияда иштеген экен, мен ошол жерде иштедим, окуй могул компания андан да сонун экен деп маалымат бере баштады. Мен жаңы компаниялар келчү болсо, убактым болсо, мен убакыт бөлүп угуп кое берем. Анткени дегенде бул биздин профессионалдык деңгээлибизди өстүрөт биринчиден, экинчиден бул өзүнчө бул дагы тажрыйба жана аналитикалык жөндөмдү бул өстүрөт. Аналитикалык жөндөм дегенибиз бул компанияларды салыштыра билүү, компаниялардын минус жактарын, плюс жактарын билип, ошого жараша прогноз жасай билүүдү үйрөтөт. Анткени дегенде мен сиздерге айтып кеткендей, буга чейин мен компания тандоодо адашып, өз убактымды жоготуп койдум. Ошол себептен кийин мен аналитика жасоону үйрөндүм. Үйрөнгөндүктөн мен кийин ар кайсы компанияларга жүгүрө берип убактымды кетирбестен бир компанияны алдын ала келечеги бар экенин көрө алдым жана ошол компанияны тандап, азырга чейин өз турмушумду жубайыбыз менен биргеликте иштеп атып, өз турмушубузду өтө жакшы жакка өнүктүрүп алдык дагы. Азыркы учурда почти миллионер деңгээлге чыгып калдык. Негизинен Кыргызстанда эң бир чоң оборот жасаган, тармактык маркетингде эң бир чоң оборот жасаган командалардын бирин түптөдүк дагы. Азыркы учурда биздин оборотубуз орточо 700 миң, 800 миң доллар обороттун тегерегинде жана анча-мынча миллион доллар жана кээде айына 2 миллион доллар оборотунда жасап атабыз. Бул деген чоң натыйжа деп эсептесек болот. Кыргызстанда эң бир көрүнүктүү жана чоң оборот жасаган тармактык маркетингде адистердин биримин. Бул эмне себептен болуп атат? Бул көбүнчө мына туура компанияны тандагандыктан болуп атат. Эми ошол аялдар мага маалыматын беришти. Анан мен түшүнүктүү, бирок мен өз компаниямды туура көрөм. Мен өзүмдүн компаниямды тандап алдым. Бул жерде көп ийгиликтерге жеттим. Кантсе дагы лидерлерим бар, командам бар. Мен аларды таштап башка компанияга кете албайм. Ошон үчүн жакшы компания экен, өзүнүн плюс минустары бар экен, мындай жактары бар экен деп айттым. Үстүртөн маалымат алып алдым. Рахмат, мен сиздер иштеген компанияга өтпөйм десем, кыстап атып, окуй мына продукциябызды колдонуп көрүп жакшы көрүп каласың деп беришти. Мен албайм десем дагы беришти. Ана эле жок, макул эми берди деп, белек берди деп колдонуп көрдүм. Продукциясы нормально, жакшы экен. Бирок продукциясы өтө кымбат болду. Аны көрүп, жана акциялары, көпчүлүк акциялары, чет өлкөгө акция, машина алуу акциялары өтө кыйын болгондуктан, ошолорду көрдүм. Жана ал компаниянын продукциясы негизи кымбат болгондуктан, мен ал компаниянын келечегин кетпейт деп эсептедим. Жана офис ачуу деген шарттар дагы өтө оор экен. Ошол учурда официалдуу өкүлчүлүк ачыла элек болчу. Көпчүлүк жаңы келген компаниялардын официалдуу өкүлчүлүгү боло бербейт көбүнчө. Ошол официалдуу өкүлчүлүгү жок болгондуктан дагы көпчүлүк ишкерлер кыйналып иштешин көрдүм. Ал эми биз иштешип аткан компаниянын официалдуу өкүлчүлүгү бар болчу ошондой эле. Ошол себептен мен өзүм иштешип аткан компанияны өтө туура көрдүм. Албетте мен аны алмаштырууга оюм деле жок болчу. Бирок ушундай анализ башка компанияларды көрүп, бүт жагын толук изилдеп алганда, андан дагы өзүң иштешип аткан компанияга көбүрөөк ишенип иштей бересиң. Анан алар мен ушинтип иштебейм, туура түшүнгүлө, рахмат белеңерге. Эгерде кааласаңар мен ошол продукцияны кайра кайтарып берем, бир проба кылып көрдүм. Менен баары бир иштебейм силер менен десем,
кыжыр келип, жини келип, жаман көрүшүп, биз убактыбызды текке кетирдик дегендей кылып, эже мен сизди сураган жокмун, өзүңүз маалымат берем дедиңиз, макул, мен көрүп кое берем дедим. Көргөндөн кийин мен өтпөйм деп ачык эле айтсам дагы жабышып алып бердиңиз. Десем жаман көрүшү дагы, сен эгерде өзүң өтпөсөң, анда мен сени лидериңе атак алам, сенсиз аларды каттап алам деди. Макул, катталсаңыз каттап ала бериңиз. Мен эми үстүртө маалымат берип коерам. Бир тараптуу маалымат болбош үчүн мен эки тараптуу маалыматты өзүм да берип коерам. Сиз андан кийин маалыматыңызды берсеңиз бере бериңиз. Мен бир сыра билип алдым. Буга чейин деле бул компанияны изилдеп көргөн элем, билип алдым, айтып коем деп командама толук түшүндүрүп берип койдум. Плюс минустарын көрсөттүм. Мындай плюстар бар экен, мындай минустар бар. Негизинен көпчүлүк компаниялардын эгерде продукциясы кымбат болчу болсо, анын плюсу албетте тез акча табууга мүмкүнчүлүк бар. Бирок ал продукция кымбат болгондуктан ал компаниянын продукциясынын кардары аз болот. Анткени өзүңүз билесиз, ар бир шаарда, ар бир мамлекетте орто жана кедей жашагандардын саны бул дайым 80% дейлейт. Ал эми бай жашаган, өтө бай жашагандар бул 15, 20 же 10% берейт. Дал ошол себептен кымбат продукция менен биздин базарга келген көпчүлүк компаниялардын келечеги бул азыраак, кичинерээк базарга иштөө. Ал эми тармактык маркетингде биз көп адамды чакырабыз. Биздин артыбыздан келген адамдар да алар көп адамды чакырса гана, кардары көп болчу болсо гана алардын акчасы көп болот. Дал ошол себептен мен эмнени көрө алдым, бул компания азыр конкуренцияда чыдай албайт дагы, бара-бара келечеги жок болуп, офистер жабылып кетет деп прогноз кылдым. Арадан бир нече жыл өттү, ал компаниянын чындап эле лидерлери, көпчүлүк менмин деген күчтүү лидерлери башка бизнеске өтүп кетишти жана башка компанияларга өтүп кетишти. Ал эми биздин шаарларда, Кыргызстандын көпчүлүк шаарларында, Россиянын көпчүлүк шаарларында күчтүү иштеп аткан офистердин баары бир четтен жабылып жок болуп кетти. Биздин Борбор калабызда гана мына азыркы учурда бир нече офистер калды. Бирок көпчүлүк орто деңгээлдеги 100 миң, 200 миң, 500 миң жашачу шаарлардын көпчүлүгүндө жана өзгөчө 10 миң, 20 миң жашаган кичинекей шаарчаларда, айыл жергелеринде дагы алардын офистери бүт жабылып кетти дагы. Кыргызстан деңгээлинде чоң оборот жасалган компанияларга айланды. Жана ал компанияда көпчүлүк менмин деген күчтүү, чоң сүйлөгөн лидерлердин көпчүлүгү башка компанияларга кетишти. Андан кийин бир нече убакыт өтүп, дагы бир нече күчтүү менмин деген компаниялар кокуй силердин продукцияңар анча эмес, элдер албайт, эми өтпөй калат, эми элдер тажады, продукциясы жакшы жардам бербейт деген каралоо жолу менен дагы биздин кардарларды, ошондой эле биз менен иштешкен лидерлерди тартып алуу аракеттерин жасалышты. Ошол компаниялардын бирине кандайдыр бир кардарларыбыздын бир бөлүгү өттү. Арадан бир нече жыл өттү. Албетте биз аларга карабастан дагы да жаңы жөнөкөй карапайым элдер менен иштей бердик. Биздин лидерлерибиздин какой-то бөлүгү өтүп кетти. Андан башка компанияларга да жаңы келип, биз кокуйдун башында болуп каласың. Ал компания эски деген сөзгө өзү кошулбайм. Популярдуу деш керек. Ал компания бутуна туруп калган десе туруп болот. Анткени биз алдын ала эч бир компаниянын канча жашашын билбейбиз. Эгерде ал компания 100 жыл жашачу болсо, азыркы учурда ал 20 жыл иштеген болсо, бул эски эмес, бул жаш компания деп эсептелет да. Ал эми эгерде ал компания эч ким билбейт алдын ала кайсы компания канча жыл жашайт. Ал эми ал компания жаңы ачылып, бирок 5 жыл жашачу болсо, 3 жыл жашагандан кийин же 4 жыл иштегенден ал чал компания деп койсок болот да. Ошол себептен эгерде 10 жыл иштечү болсо же 20 жыл иштечү болсо, 50 жыл иштечү болсо, ал компания эски деген бул туура эмес. Ал компания популярдуу десек туура болот. Дал ошол сөздөрдү айтышып, эски деген дагы да бул каралоо сөздөрдүн бири, эски деп айтышып, ошентип чакырып алышты. Ал компания Европадан келген компания болчу, дал ошол себептен анын продукциясы кымбат болчу дагы, базары кичинекей болчу. Бирок албетте башында келгендер, эң башында туруп калгандар акча табатты. Бирок төмөн жактагы акча таппай атты, оборот жакшы болбой атты дагы, ал компания банкрот болуп, биз иштешип аткан компанияга кошулду. Ал компаниянын аты Infinium. Кийинки компания дагы бир Россиядан чыккан күчтүү компаниялардын бири, анын продукция боюнча, баасы боюнча саясаты туура болду, жакшы иштеп атты. Болгону жаңы ачылган компаниялардын көпчүлүк учурда проблемасы көп болот. Ошол проблемасын чече албай атты, бул доставка, логистика проблемасын жакшы чече албай атты. Көп товарлар өз убагында жетпей, көпчүлүк өкүлчүлүктөрдү ачуу боюнча көптөгөн проблемаларды чече албай, жана дефицит товар жетпей атат деген проблемаларды чече албай жаңы компания биз иштешип аткан компанияга кошулду. Эмесе ал компания аябай сонун өнүгүп аткан. Канча жыл иштеп кошулду билбейм, бирок ошол компанияга жана буга чейин айткан компанияга бизде иштешкен, биздин компанияда иштешкен лидерлер дагы өтүп кеткендер болгон, мен уккам, көргөм. Ошол лидерлер аябай күлкүлүү, шаңдоо калды. Алар кайра эле биз жаман көрүп, жамандаган компаниясынын курамына кайра кошулуп калды. Ушинтип бир нече компаниялар биз кокуйдун башында болуп калабыз, биз жаңы болобуз, биз керек болсо базардын баарын алабыз, силер болсо артта калып кетесиңер деген лидерлер биздин иштешип аткан компаниянын курамына кошулуп калды.
Азыркы учурда биз иштешип аткан компанияга 5 жакты компания кошулду. Дагы бир убактарда менин күчтүү лидерлердин бири аябай кызыккан кошумча иштешүүгө. Кокуй нижнее белье компания болсо сонунда нижнее белье аялдарга керек да деген айткан. Туура түшүн, нижнее бельену адамдар бир жолу алат. Андан кийин жарым жылда же 1 жылда, 2 жылда бир алат. Ошол себептен сени ай сайын ал компанияда кантип оборот жасайсың деп түшүндүрүп айтсак, жаман көргөн. Макул өзүң билесиң дедик. Жакшы, ал өз убактысын кетирип ал компанияга өтпөдү, кийин ойлонуп көрүп, арадан бир нече жыл өткөндө ошол компания оборот аз болуп, андан ары өсө албай, биз иштешип аткан компанияга курамына кошулуп калды. Бул компаниянын аты Флоранж. Бул ошол компанияларды санасам аябай көп. Дагы бир күчтүү компаниялардын бири биз күчтүүбүз деп жаңы ачылган компаниялардын бири. Прокладки сунуш кылышты, башында болуп каласың деген ал компания азыркы учурда жок. Андан тышкары биз мына кандай тряпкаларды мына сонун күчтүү тряпкаларды сатабыз. Ушул тряпкалардын жардамы менен биз базарда элеп алабыз. Силерге керек болсо бизден аз акча табасыңар, биз көп акча табабыз деп бизди коркутуу үктөө менен лидерлерибизди чакырган аракет кылды. Кандайдыр бир лидерлер өтүп кетишти. Ошол компания жабылып жок болду. Мындан кийин дагы бир нече жыл өткөндөн кийин Кыргызстандын компаниялары дагы көп ачыла баштады. Ошол компаниялардын арасында агрессивдүү саясат жүргүзгөндөр болду, агрессивдүү жүргүзбөгөндөр болду. Кайсыдыр бир Кыргызстанда ачылган компаниялар азыркы учурга чейин жакшы иштеп атышат, азаматтар сыйлайм. Бирок арасында өзгөчө агрессивдүү иштеген компаниялардын көпчүлүгү жабылып жок болуп кетти. Ошолордун бири азыркы учурда атактуу ишкерлердин бири ошол компанияны ачкан. Ал жерде иштеген лидерлердин бири мени тынбай чакырып атты. Макул, иштей бер, жакшы экен. Эгер келечегине ишенсең, иштей бер, бирок мен келечегине ишенбейм. Себептерин айтсам, капа болосуң, керек болсо айтып коем. Эгерде ушундай эле сага кызыктырса айтам. Дедик, кайра жабышып эле акыры айда жок айттым. Айткандан кийин дал ошол себептерден ал компания жабылды. 2,5 же 3 жыл иштеп жабылды. Андан бир аз убакыт өтүп, дагы ошол адам ошол компаниясын өзгөртүп, ошол продукциялар менен иштей баштады. Бул боюнча мен Патриот сетевиктер деген видеомда айтып кеткем. Негизинен көпчүлүк Кыргызстанда ачылган компаниялардын көпчүлүгү өз продукциясын арзан чыгара албайт. Ошол эле курамда, ошондой эле курамда чыгарса дагы, жада калса, мына Россияда чыккан менен Кыргызстанда чыгарган компаниялардын продукциясынын баасын салыштырсак, Россиядан чыккан компаниялардын баары эмес, бирок көпчүлүгүнүн продукциясы арзаныраак болот. Кыргызстандыкы кымбат болот. Эмнеге? Бул боюнча экономикада экономия масштаба деген түшүнүк бар. Ошол экономия масштаба дегенди окусаңыз түшүнөсүз. Бул мындай деген, эгерде сиз бир эле курам менен мисалга айталы шампуньду чыгарчы болсоңуз, аны сиз 10 миллион санда чыгарчы болсоңуз, ал эми сиз ошол эле курам менен экинчи шампуньду 10 миң санда чыгарчы болсоңуз, 10 миң санда сиздин шампуньуңуз өздүк баасы 500 сом же 700 сом болуп чыгат. Ал эми миллион партия чыккан шампунь ошол эле курамда болуп туруп, бирок ал 700 сом эмес, 50 сом же 70 сом же 100 сом болуп чыгат. Эмнеге дегенде партия чоң болду. Бул боюнча мисалы үчүн эгерде ишенбесеңиз, бизнесмендерден сураңыз. Эгерде сиз чет өлкөдөн көп санда товар алып келсеңиз, сиз ошол товарды арзан ала аласызбы? Же болбосо сиз аз санда алып келсеңиз, ошондой сиз арзан алып келе аласызбы деп сурасаңыз, дайым көп алып келсем арзаныраак болот. Эгерде мен ошонун баарын сата алсам дейт. Эгерде сиз мисалы үчүн Кытайга барып, заводко барып, миллион партияда товар алчу болсоңуз, сизге завод, фабрика түзмө-түз сиз менен иштешет. Жана сизге төмөн баа бере алат. Ал эми сиз ошол эле товарды 10 миң дана же 100 миң дана алып келчү болсоңуз, анда завод, фабрика өзү түзмө-түз сиз менен иштешпейт, кандайдыр бир ортомчуну сунуш кылат. Же ортомчуну сунуш кылбаса да сизге башка кымбатыраак баада берет. Анткени дегенде сиз аз санда алдасыз. Жана анын өзүн өзү актоосу да дал ошондой болот. Эгерде сиз көп сандап келип, көп санда сатсаңыз, албетте сиз ошол товарды арзан сата аласыз. Ал эми аз сандап келсеңиз, анын өзүн өзү актоосу кыйыныраак болуп калат. Дал ошол себептен Кыргызстанда ачылган компаниялардын баары эмес, бирок көпчүлүгү өзүнүн товарын кымбат сатууда. Ошентип көптөгөн компаниялар жабылып кетти. Бизден качып, бизди жаман көрүп, биз иштешкен компанияны каралап, жаман деп жаман жол менен жакшы сый менен кеткендер да болду, азаматсыздар. Бирок бизди жамандап, мени жамандап кеткен лидерлер болду. Биздин лидерлерди жамандап кеткендер болду. Ошол адамдар ийгиликке жетпей калышты. Кимдир бирөөсү ар кайсы компанияларда азыркы учурда жүгүрүп жүрүшөт. Компания алмаштырган сайын бул жоготуу. Каждый раз алмаштырган сайын бул жоготуу учурайт. Эмнеге дегенде ар бир бизнести өнүктүрүп, элге жеткирип, раскрутка кылып, элге таанымал кылгыча убакыт өтөт. Эми таанымал кылып, эми кардарлар көбөйө баштаганда, ал компаниядан башка компанияга лидер кетип калчу болсо, сиз дагы аны ээрчип кетчү болсоңуз, сиз уткурдуңуз. Эмнеге дегенде, бул эмне окшош? Дүкөндү ачтыңыз, дүкөндү ачкандан кийин эми элдер таанып, эми кардарлар келип атканда, жаптыңыз дагы
башка бизнести кайрадан акча киргизип, кайрадан убактыңызды киргизип, кайрадан реклама кылып раскрутка кыласыз. Бул убактыңызды текке кетирип, бул башты иштетпестен бут менен жүгүрүү бизнеси. Ал эми эгерде сиздин бизнесиңиз көп жыл бою сизге пайда алып келчү болсо, ошондо гана сиз байыйсыз. Дал ошол принципти түшүнбөстөн ар кайсы компанияга жүгүргөн изилер көп эле болот.